Баягы апрасы болду. Интервью алабыз врачтардан. Салам алейкум. Сиз ким элеңиз? Мен реанимациянын бөлүмүнүн башчысы Канатбек Болотович Тукешев. Сен неметте иштейсизби? Сиз кимсиз? Менин атым Санжар, врач-травматолог, ортопед. Бүгүн биякта биз биринчи жолу операция кылдык. Тизеге надколенник сынган болчу. Ошону чогулттук. Мен баланы азыр түзеле операциядан чыкканыңызды байкап ошончо келдик да. Балага эмне болупту эми? Бытовая травма, үйдөн чалынып чыгылып эле ошо надколенник деген бар. Чашка деп коет негизи. Ошо сынып кеткен. Стажыңыз жөнүндө айтып койсоңуз. Өзүм стаж боюнча Москвадагы ординатураны бүтүп келгем. Ал жерден 4 жыл иштеп, могу недавно эле августта келип иштей баштадым. Машалла, уктуңар, бизде кандай квалификация мыкты Москвада иштеген врачтар келип ушул жерге Сенна мед клиникасына травматология боюнча иштеп ушундай жардам беришип атат. Биз разыбыз силерден, Аллах разы болсун, күч кубат берсин дейбиз. Ошол эле учурда травма менен эле түшө бербеге деген ойдон алыспыз. Мен алдын ала силерге байкадыңар, жыгылган баланын тизесин жасаптыр, бирок алдыда келе аткан дагы көп жыгылуулар алдында турат. Көп кырсыктар деген эмне? Биз эмнеге божомолдойбуз? Суук келе алат, гололед болот. Баягы машинелердин шынасын обуштургандай, биз дагы өзүбүздүн шынабызды, бут кийимибизди карашыбыз керек. Жанагындай тайбай турган тамандардан салышыбыз керек. Деги эле моралдык биз даяр болушубуз керек. Гололед бар, мен чуркап башым керек, жайрак башым керек, тормозум иштебей калат, жана ушул сыяктуу өтө турган жерди тандап, ошого моралдуу да даяр болуп, кырсыктан алыс болгула деп айткым келди. Ассаламу алейкум.